Биз азыр Дача суу айылынын 9-көчөсүндө турабыз. Эгер түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, тине самолет бир 70 метр нары тетиги түтүн чыгып аткан жакта кулаган. Мына могу көчөдө момдайды көздөй керосин толугу менен аккан экен. Керосин менен чогуу ар кандай самолеттин ичиндеги ошо жүктөр дагы бар болчу экен. Мынакей азыр көчөнүн боюн карасаңыздар, мына буякта телефондун калдыктары жатат, ар нерселер жатат. Мынакей мондай муз менен аралашып калган китепче, дептерлери жолдун боюнда эле жатат. Мына бул деле болсо телефон экен, карагыла күйгөн, мына номерлардын баардыгы көрүнбөй калган. Мунусу да бар экен. Кагаздар бар экен, телефон инструкциялары окшойт. Кондор. Клавишасы менен заманбап азыркы айтып аткан айфондор деле эмес экен, бирок жергиликтүү элдер айфондорду деле көрдүк деп айтып атышат. Сделано в Китае дейт. Боягы чында эле кызыктуу болуп турат. Бул жакта кыргызча инструкциясы менен турат. Эскертүү. Мынакей байкасаңыздар. Эскертүү: зажигалканы күйгүзгүчтү колдоноордун алдында нускаманы окуп, анда жазылганын сөзсүз аткаргыла. Мен биринчи жолу көрүп атам, чында эле ушундай Кытайдан келаткан нускама, анын үстүнө кыргыз тилдеги. Бул да телефондук экен. Күйгүзүүчү спиралди эч качан кармабагыла, калпакта көрсөтүлгөн багытка ылайык ачкыла. Бул зажигалка экен. Ооба, зажигалка экен бул. Бирок Кытайдан, анын үстүнө кыргызча жазылган экен. Демек, зажигалкалар да болгон экен. Айтор, мына ушундайлар көп. Мына көчөдөн самолеттун акканы ушундай. Бул болсо телефондун монитору. Дал ушу кондор деп. Анан жергиликтүү элдер айтып атат, өздөрү да камерага айтып бергенден коркуп атышат, бирок абдан эле көп милиция, кечиресиздер, милиция эмес, куткаруучулар өздөрү эле ушул жакта иштеп, өздөрү эле ташып атышты деп. Бул эмне экен? Жок, бул кагаз экен бул жерде. Мынакей дагы деле болсо коробкалар аябай эле көп. Дагы бул дагы мына кондор деп кнопочный телефон экен. Мынакей Дача суу айылында жүрөбүз. Мына бияктан дагы эле өкүрүк кыйкырыктар угулуп атат. Азыр күтүп атышат. Эми түшүнүктүү бул жагы дагы кайгысы менен. Кээ бир тургундар айтып атышат, үйүбүздүн ичине чейин мүшөктөп ошол телефондорду алып киришти деп. Телефондорду мүшөктөп алып кирип, кээ бирлер унаа менен алып келип жүктөп атышты деп. Эми бир эле тургундар айтса бир жөн, анан көп эле айтып аткандан кийин калп айтпайт деле болуш керек. Булар эми өзүнүн көргөндөрүн айтып атышат, бирок эң негизгиси камерага сүйлөп берүүдөн коркуп атат. Анын үстүнө мына момундай далилдер тургандан кийин кантип ишенбей коебуз, чындап эле. Эже жашайт жанындачы. Айтат, эжечи, милициянын машинеси келип артка келип токтоду дагы дейт. Бир киши чечине калып дейт, эмелерин бардын. Водолазкасын чечип туруп дейт, мойнун байлап дейт, колдорун. Ичине деген бүт салып дейт. Эмнен көргөн жокмун дейт. Силерге ишенсек, силер ушунда эже кириңиз ар жакка деп коюптур. Бүт жүктөдү дейт. Багажы ичи полный жүктөп туруп эле кетип калышты деп атпайбы. Тиче хочешь дейт го. Телефон ар нерсем бар. Шылып астынан эмне чыкты, ким билет эмне кылышты. Могу жерден эле бири-бирине эле минтип эле атышкан. Баягы туалетке кирип тетек үймөлөктөшүп турду коронун ичинде. Көрсө ошондо баягы бири-бирине беришип, алышып, баягы ачып аткан окшойт да. Анан кийин эле алар кетип толтура тазаладык. Бири-бирине алышып беришип атышты. Ар бир эмелер солдаттар туруп, могу жерден тозуп калышты. Булар баягы суточный турушту да, эртесини кетишти, эртесини башкалар келди. Өздөрү тоноп туруп анан кетишип калды. Исмен менен турушпапты да бир. Жайдактан баягы кечени өлгөндөн айтып атат. Бир жаш бала бүт өлүктөрдүн баарын ошол көрүптүр, ошол алып чыгыптыр. Кимди кандай болуп өлгөнүн айтып атат. Тааныйбыз да бири-бирибиздин баарын тең. Мынакей дагы деле болсо коробка. Азыр карап көрөбүз. Телефон да өрүзүң. Мынакей. Бул имей коддор. Телефондуку. Колдонуп жүргөндөр билет болуш керек. Коробкасындагы да. Эксилда майкка карасаң. Мынакей, биз азыр эле Galaxy A3 деген телефон 2017-жылы экен. Таап алдык коробкасын. Ичин ачып караганда эч нерсе жок. Бул дагы бир жолу далил болуп атат. Бул телефондор чындап эле чачылганын жана ичиндегилер алынып кеткен. Коробкасы турат.
толугу менен өрттөнгөн эмес. Демек ичиндеги эле бүтүн болчу деген белги бул. Балдар кандайсыңар? Жакшы. Ушундай телефондорду сатып жаткандарды көрмөдүңүздөр? Көрдүк. Каяктан көрдүңөр? Могул жакта чоң телефондорду көрдүк. Каякта жашайсыңар өзүңөр? Биз мен Мойдо жашайбыз. Жамбыл эле шек турбайсыңар. Анан телефондорду кимдер алышты? Телефондорду кээ бирлер милициялар да алып атты, анан адамдар дагы келип теріп атты да. Адамдар да келип туруп атты. Bir полицейский bir kişini gördük. Tamam, ушунчаны алып кетип атыптыр. Телефон бар. Bir милицияны көрдүк, планшет алды, тигини алып кетип аткан. Планшет. Жергиликтүү элдер мына окуучулар дагы айтып атат, ушундай телефондор көп эле ушинтип чачылып жаткан жана кимдер тарабынан терилип кеткенин да өзүңүздөр уктуңуздар. Өткөндө тиги 5 өлүк касып атса калганы тиги телефон касып турбу? Ошондо Элдер ошол жерден пункт чыгарып атат. Анан эмнеге эметпейт? Жанагы аялды шифенерлеп озуруп коюп, ошону эч ким караган эмес да, ошонун тили табылып аткычы. Жана Нурлан Мураттын баласы деп Аны караган эмес, булар телефон менен жүрөт, шифенерлеп адам өлбөйт да. Денеси бир жерде. Мындайынан эми эч ким тааныбайт болуш керек. Мындайынан карасак алманы сүрөт. Кайсы фирманын экени белгилүү. iPad. Моолардын ичинде сөйкө шайкеттер бар экен, Так. Италияга барчу мүмкүн. Балдар айтып атышат мына. Юлдерди бөлүмдөр деп. Мунун ичинде бар болчу деп. Италияга бара турган нерсе экен. Бул Америкага жетмек экен. Бул телефондар. Бул телефондар көп экен. Негизи буга чейин жүк толугу менен Гонконгдон Түркияга баратат деп айткан. Кыргызстанга жүк бир гана май куюу үчүн гана учак токтогону тууралуу. Жана ошол маалда кырсык болуп отурат. Бирок өкүнүчтүүсү азыр маякта телефон, айрым зажигалкадагы инструкциялар кыргыз тилде жазылып атканына караганда менде азыр чоң шек болуп атат. Түркияга эмнеге кыргыз тилиндеги инструкциясы менен ошол эле зажигалка телефондор барат деген. Кызык азыркыга чейин жүктүн ээси менмин деп айткан да киши Кыргызстанда жок. Жана расмий түрдө дагы айта элек. Бул Кыргызстанга коно турган, келе турган жүк болчу деп. Бирок азыр мына чоң сурет болуп отурат. Анда кыргызча инструкциясы менен Түркияга зажигалка телефондор барып эмне кылат деген.